Ошто басымдуу мектептердин жери жеке тараптардын колдоруна өтүп кеткен. Алардын катарында Горький атындагы номер 18 мектептин спорт аянтчасы ашканасы четинен кертилип, менчиктештирилип кеткен. Учурда мында Айгат жана Реми аталышындагы ири ресторандары салынып, билим уясынын аянтын тарткан. Эми шаардык мэрия ресторандардын жерлерин карамагына кайтарып алуу аракетин көрүүдө. Ушул Горький мектебинин жанындагы чындыгында ушул мектептин спорт площадкасы, мурдагы ашканасы ушул жеке менчикке өтүлүп, ошол жерде кафе, ресторандар болуп кеткен. Бул бизге мамлекетке, муниципалитетке алуу зарылчылыгы бар, ошон үчүн сотко берилген. Аралыкта биз ишенебиз, ушул сот тарабынан адилеттүү чечим чыгып, ушул социалдык мекемелер, мектептер, бала бакчалар ушул муниципалитетке кайтарылып, ал жерге кайрадан ушул балдардын окуусуна ошол жаңы имарат корпустарды куруу үчүн шарт түзүлүп, же болбосо спорт площадканы курууга ошол бошотулат. Учурда аталган эки ресторандын ээлери менен сот иштери жүрүп жатыптыр. Айгат ресторанынын ээси Кубаныч Чайдаров колунда тиешелүү делген бардык документтери бар экенин айтат. Ал бул жерди 2013-жылы сатып алып, кафе катары иштетип келген. 13-жылы кызыл китеби менен документтердин бардыгын карап, бардыгы жайында болгон үчүн сатып алганбыз. Биз эми как добровольный покупатель болуп эсептелебиз. Анан азыр ушу немелер менен мэрия немеге берген экен, азыр сот процесси жүрүп атат. Эми муну мен кандай дей албайбыз, эми муну сот коет, чеки акыркы точканы сот коюшун күтүп атабыз. Красный линияга чыккан жери жок. Бардык неменин разрешениясы менен негизинде салганбыз. Эми ошону жакшы чечилип калса эми иштетебиз, ошону немебиз токтоп турат азырынча. Азыр данный момент неме болуп атат, ал жакта сот болуп атат. Мындан сырткары 12 социалдык объекти мэриянын балансына кайтарып алуу боюнча сот иштери жүрүүдө. Өз билимдик менен курулган курулуштардын катарында Макаренко мектебинин жанында жайгашкан Капитал банкы да бар. Бул боюнча да соттук териштирүүлөр токтой электигин билдиришти. Ооба, Капитал банк боюнча да сот иштери жүрүп жатат. Капитал банктагы ошол 514 чарчы метр убактылуу келишим менен эле берилип, кийин ушул мыйзамсыз түрдө ошол жерде капиталдык курулуш куруп алган фактысы болгон да. 2024-жылдын ичинде жалпысынан 71 ошол укук өлөндүрчү субъектке ошол документтер алынган. Анын ичинен 22 актив боюнча бул ушу жер тилкеси имараты менен ушул биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана прокуратура органдары менен катталган. Буга чейин Матраимовго тиешелүү делген РМ спорт клубу Ош шаардык мэриясынын карамагына өткөн. Ошо спорт клубка жанаша жайгашкан футболдук аянтча Спаналиев дарегиндеги мейманкана, Динамо күрөш залынын айланасындагы 2 жер тилке алынган. Ошол убагында берген жерлерди, токтомдорду чыгарып берген жетекчилерди, мэрлерди, бөлүм башчыларын бардыгын бүгүн кайрадан жазага тартыш керек. Эгер биз бүгүн жанагы болуп аткан окуянын кесепети менен эле күрөшө берсек, кайтаруу менен элечи, анда бул токтобойт. Себеби ишкерлердин да тарабын ойлош керек да. Себеби бир учурда ошол жерлерди мэриядан мыйзамдуу түрдө бир ишкер алган да. Анан ал жерге миллиондогон акча салып, сарптап, ошол жерде бирөө ресторан курду, бирөө кафе курду. Анан азыркы кайтаруу учуруна келгенде бир эле ишкер күнөөлүү болуп калбаш керек да. Ошону берген адам да күнөөлүү болуп, тең жоопко тартылыш керек. Ал арада Оштогу Sunrise мейманканасынын жери мамлекетке кайтарылганы белгилүү болду. Мейманкана катары колдонуп келген бул жай мурдагы бала бакчанын имараты болгон. Имарат мэриянын жана башка мамлекеттик органдардын кызмат адамдары тарабынан жеке менчикке мыйзамсыз берилген. Ал эми мектептердин аянтын жеке жактарга, капиталдык курулуштарды курууга берилген фактылар 1991-жылдан 2006-жылдар аралыгында эң көп катталган. Алмагүл Эрке Багызы, Мирбек Конубаев, Ош ТВ.